Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Жогорку соттун алдындагы сот департаментине 47 автоунаа тапшырылды. Иш-чарага Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, 2 жылдын ичинде сот системасына бөлүнгөн каражаттардын көлөмү дээрлик 3 эсеге өскөн. Маселен, 2020-жылы бюджет 1,2 миллиард сом бөлсө, 2023-жылы 3,5 миллиард сом бөлгөн. Биринчи жолу сот аткаруучулар үчүн автоунаалар сатылып алынды. Бул автоунаалар мамлекеттик бюджеттин эсебинен 92,1 миллион сомго сатып алганыбызды белгилей кетейин. Президенттин жана Министрлер кабинетинин атынан сиздерди жаңы техникага ээ болушуңуздар менен куттуктайм. Сот системасы жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин ишенимдүү коргоону камсыз кылууга милдеттүү болгон бийликтин өзүнчө бутагы. Кыргызстанда сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн мамлекет тарабынан сот системасына бөлүнгөн каражат жылдан жылга көбөйүүдө. Соттук отурумдарга сот адилеттигинин ачык айкындуулугун жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга көмөктөшүүчү заманбап технологиялар киргизилүүдө. Санариптештирүүнүн алкагында соттук отурумдарды аудио, видео жазуу жана эсепке алуу системасы киргизилген. 157 сот залына атайын аппараттар орнотулуп, айлык акы көтөрүлдү, деди Акылбек Жапаров. Билим берүү жана илим министри доктор Гүл Кендирбаева бүгүн жаңы жылдык президенттик палатага катышуу үчүн аймактардан келген таланттуу балдар менен жолугушту. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришти. Доктор Гүл Кендирбаева балдар менен суроо жооп иретинде баарлашып, министрликтин атынан белектерди тапшырды. Белгилей кетсек, бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жаңы жылдык президенттик палата өттү. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан 1100 бала чакырылган. Алардын арасында окуунун мыктылары, олимпиадалардын, эл аралык сынактардын жана мелдештердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгон аскер кызматкерлеринин балдары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана башкалар бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргыз Республикасынын спортчуларын Парижде өтүүчү 33-чү жайкы олимпиада оюндарына, өспүрүмдөр арасындагы 4-чү кышкы олимпиада оюндарына, 17-чи жайкы олимпиада оюндарына жана башка алдыда боло турган эл аралык мелдештерге даярдоо боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондо 2024-жылы ата мекендик спортчулардын чет өлкөлөрдө 10дон ашуу масштабтуу эл аралык спорттук иш-чараларга катышуусу күтүлүүдө. Кыргызстанда 7 ири спорттук мелдеш өтөт. 2023-жылы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт департаментинин бюджети 1 миллиард 785 миллион 529 миң сомдо түзсө, 2022-жылы 1 миллиард 474 миллион 130 миң сомдо түзгөн. Ал эми 2024-жылы ведомствого 1 миллиард 900 миллион сом бөлүнөрү күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мамлекет тарабынан спортты өнүктүрүүгө жана таланттуу спортчуларды колдоого өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Анын айтымында спорт тармагына бөлүнгөн бюджеттик каражаттардын жыл сайын акырындык менен көбөйүп жатканы буга далил. Бул жылы биздин спортчулардын эң мыкты спорттук ийгиликтерине бай болду. Таланттуу спортчуларыбыз кийинки жылы жаңы жеңиштерге жетишет деп күтөбүз. Биз жаш жана динамикалуу өлкөбүз, алдыда көп ийгиликтер бар. Биздин алдыбызда жайкы олимпиада оюндарына сапаттуу даярдык көрүү жана спортчуларыбыз үчүн бардык шарттарды түзүү милдети турат, деди ал. Жыйындын жүрүшүндө Кыргызстандын курама командасынын олимпиада оюндарында, ошондой эле паралимпиада оюндарында курама команданын формасына байланыштуу да маселелер талкууланды. Келерки жылы пенсияны жогорулатууга 970 миллион сом каралган деп билдирди Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев. Анын айтымында пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 7%га көтөрүү пландаштырылууда. 2024-жылдын 6 айынын жыйынтыгында камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүсүн карайбыз. Эгер алар көбөйсө, пайыздын санын жогорултабыз деп кошумчалады ал.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын жалпы саны 27.570-ти түзөт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев билдирди. Анын айтымына караганда, президенттин жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыгында белгиленген максаттарга ылайык агенттик тарабынан мамлекеттик башкаруунун аброюн жогорулатуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматка сабаттуу, демилгелүү, кесипкөй кадрларды тартуу багытында жумуштар аткарылууда. Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында бош кызмат орундарына дайындоо ачык конкурс аркылуу түзүлгөн кадрлар резервинен жүргүзүлөт. Кадрлар резервине конкурс өткөрүүдө талапкерлерди тестилөөгө агенттикте өткөрүлөт, деди ал. Базарбаев 2022 жылы 10.379 адам, 2023 жылы 21.995 киши тестилөөдөн өткөнүн кошумчалады. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Ош облусунун Кара Суу районунун Керметоо айылында окуучулар заманбап жаңы мектепте окуп башташты. Мындан бир жума мурда эшигин ачкан 225 орундуу билим уясында окууга керектүү бардык шарттар түзүлгөн. Мамлекеттин мындай камкордугуна айылели өзгөчө мугалимдер менен окуучулар ыраазы. Анткени буга чейин эски, шарты жок окуу каналарда билим алып келишкен. Теманын убандысы кийинки материалда. Билим берүүгө 40 жыл өмүрүн арнаган мугалим Кожоберди Осмонов жаңы, жарык, жылуу окуу каналарда сабак өтүп баштады. Айтымында жылдап күткөн мектепти кыска убакытта бүтүп калат деп ишенген эмес. Бүгүн ал өзгөчө сүйүнүч менен сабагын өтүүдө. Анан кийин былтыр декабрда эме тапшырдык, проектинче тапшырып келип казганда дагы бир 10 жылдан кийин анан бүтөт деп калсак, 1 жылда бүтүлүп калды. Азыр мына ысык көрүп атасыңар, мына жылуу. Наркы мектебибиз суук болчу, жаракка кеткен эле. Ал эми мындагы окуучулардын кубанычында да чек жок. Кышында суук кааналарда отурган күндөрү артта калды. Жаркыраган жаңы парта, столдордо окуу куралдары менен сабак өтүшүп, айтор баары кубанычта. Бардык условия шарттары бар, жарык, кенен, бул жакта спорт залы, ойной турган жерлери бар. Эски мектепте информатика кааласы өтө начар эле, анан эски жаңыда өтсөк оңой экен, астынан эмес чыгат экен клавиатуралар. Азыркы мектебибиз абдан жарык, кенен болуп чыга. Берги эски мектебибизде абдан суук болот эле. Азыркы жаңы мектепте мына ысык болуп, кенен болуп, ысык болуп ошого биз кийимдерибизди чечип, жакшы жеңил отурабыз. Заманбап мектептин ачылышы окуучуларды татыктуу билим алууга шыктандырса, агартуучуларды сапаттуу билим берүүгө дем берет. Анткени мындагы түзүлгөн шарттар билим сапатын арттырууга өбөлгө дешет мугалимдер. Мектептин жасалгасы окуучуларды аябай жакшы таасир калтырып атат. Себеби буга чейинки мектебибизде мындай жасалга жаңы заманбап типте болгон эмес да. Азыркысы эми өтө сонун. Бардык көрсөтмө куралдар ушул коридорлордо эле илинип тургандай. Окуучулар бардык нерсени көрүп эле ушул жерден канчалаган маалыматтарды алып атышат. Окуучуларыбыз азыр мурда анау эски мектепте үшүп, ошондой мектепке келбей калса, азыркы мезгилде экинчи бут кийимдерин көтөрүп дагы мектепке күнүнө чачып келишет. Сабактан калган окуучулар жок. Бизде мына спорт зал бар, актовый зал бар. Ушуларда дагы эми Кудай кааласа дагы жакшы иш-чараларды өткөрсөк, балдарыбыз мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетишет деп ойлойм да. Бир эле балдар эмес, мугалимдер дагы өзүбүз ушунча толкунданып, сыймыктанып атабыз. Жакында ачылган Кара Суунун Керметоо айылындагы Ырыспай Насыров атындагы мектепте 400гө чукул окуучу 2 мөөнөт менен билим алышууда. Жаңы заманбап билим уясына спорт залы, ашкана, маданий борбору жана кыздар үчүн тигүү машинелери да бар. Биз мурда кол эмгекте мындай жөн эле доскадан өтүп койчубуз жана өзүбүз колубуз менен тийип келчүбүз көп нерсени. Бул жаңы мектепке көчкөндөн бери 2 жумадан бери ушул кабинетте өтүп атабыз кол эмгекти. Мен тигишти 1 жумада үйрөндүм. Айта кетсек, 2 кабаттуу билим ордосунун курулушу 1 жыл аралыгында толук бүткөрүлгөн. Ага мамлекеттик казынадан 82 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
Бишкекте Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университетте эл аралык деңгээлдеги эксперттик тегерек стол өттү. Иш-чаранын негизги темасы Кыргызстан, Орусия илимий коммуникацияларды өнүктүрүүнүн багыттары жана инструменттери аталышында болду. Болуп өткөн тегерек столдун жыйынтыгында Улуттук университетте Россиялык изилдөө борбору ачылды. Жыйынга окуу жайдын ректору баштаган жалпы жамааты, башка жергиликтүү университеттердин жетекчилери, окумуштуу илимпоздор катышты. Бүгүн Бишкекте Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университетте Кыргызстан, Россия илимий коммуникацияларды өнүктүрүүнүн багыттары жана инструменти аталышындагы тегерек стол уюштурулуп, анын жыйынтыгында Россиялык изилдөө борбору ачылды. Тегерек стол эки өлкөнүн илимий потенциалын өнүктүрүү үчүн Россия менен Кыргызстандын илимий коомчулугун өз ара аракеттешүүсүн кеңейтүү максатында өткөрүлдү. 1 жылдан ашуун пландалган бул иш-чара акыркы жарым жылда иш жүзүнө ашырылган. Бүгүн Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинде Россиянын изилдөө борбору ачылып атат. Бул мен билгенден бул борбордук Азия чөлкөмүндөгү биринчи борбор. Абдан максаттары, милдеттери, иш мерчемдери абдан чоң. Чын айтканда, Россиянын изилдөө дегенде Кыргызстандын изилдөө эле болуп эсептелинет, потому что себеби дегенде Кыргызстан өзүңөр билесиңер, падышалык Россия мезгилинде, советтик Россия мезгилинде, азыркы учурда дагы Россия Федерациясы менен абдан тыгыз байланыштабыз. Биздин проблема алардын проблемасы, алардыкы биздин проблема. Россиялык изилдөө борбору ачылганга чейин өз ара изилдөөлөр байма-бай уюштурулуп турган. Жалаң жогорку окуу жайларда гана эмес, мектептерде мугалимдер менен окуучулар чогулуп тарыхый изилдөө долбоорлорун ишке ашырышкан. Алардын жыйынтыгы 15 декабрда чыгып, конкурстар аяктаган. Эми изилдөө конкурсунун натыйжасында 10 тандалган мыкты мектеп окуучулары мугалимдер менен Орусия жергесине барып келишет. Мы здесь работали, общались с нашими коллегами. Биз буга чейин Орусиялык изилдөө борборун өнүктүрүү үчүн бир катар иш-чараларды, конкурстарды уюштуруп, бүгүнкү күндө алардын жыйынтыгын чыгардык. Команда менен чогулуп, мындай конкурстар илимий тегерек столдор менен чектелбей, изилдөө борбору ачууну туура көрдүк. Ал үчүн ушул борборго кызыктар болгон туруктуу өнөктөш табууну чечтик. Акыр аягында мындай өнөктөш таптык. Мен Төлөбек Абыловичке абдан ыраазычылык билдирем. Ал биздин долбоор башталгандан бери колдоо көрсөтүп, биздин иш-чараларга катышып келет. Биз кызматташтыкка кол койдук. Борборду ачуу үчүн да макулдашуулар болду. Бүгүнкү жыйында ошол борбордун ачылуусунун урматына уюштурулду. Биз аталган борборду методикалык жактан толуктайбыз. Азыркы учурда бизге ректор тарабынан университеттен кеңсе бөлүнүп берилген. Оңдоп түзөө иштери аягына келип калды. Аны кооздоп жасалгалоо иштерин баштоо алдындабыз. Соглашение о сотрудничестве, затем соглашение об открытии этого центра. Иш-чаранын негизги максаты Орусия менен Кыргызстандын гуманитардык чөйрөдөгү окумуштууларынын коммуникациясын өнүктүрүүнүн эң керектүү багыттарын жана куралдарын аныктоо. Коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес уюмдардын катышуу потенциалын, Орусиянын жана Кыргызстандын илимий коммуникацияларын өнүктүрүүдө уюмдардын потенциалдуу өнүктөштөр менен долбоорлорун талкуулоо, Орусия Кыргыз илимий долбоорунун маалыматтык колдоо мүмкүнчүлүгүн жана илимий адистеринин кадыр-баркын жогорулатууда жана таланттуу жаштарды илимге тартууда массалык маалымат каражаттарынын ролун талдоо. Андан сырткары 19-20 кылымдардагы кыргыз-орус байланыштары, совет доорундагы болуп өткөн саясий окуяларга азыркы окумуштуулардын ой-пикирлерин, көз караштарын кеңири изилдөө болуп эсептелинет. Бул биринчиден Жусуп Баласаган атындагы тарых жана чөлкөм таануу институтунун базасында түзүлүп атат. Бул центр российских исследований деген сүйлөшүүлөр ушу 1 жылдан мурда иш алып барып келип, бүгүн Кудай буйрса ачылышы болуп атат. Негизги максаттар, милдеттер бул илимий жактан иштешүү, анан биздин жаш окумуштуулар менен жаш илимпоздорду ушу Россияга жөнөтүп, стажировкаларды менен алмашуу иш алып баруу. Күзүндө ушу октябрь айында, сентябрдын аягында, октябрь айында биздин институттан 2 жаш мугалим барып келди Москвага. 3 жумалык стажировка өтүп келишти. Натыйжасында алар илимий статьялар жазып, өзүнүн изилдөө темалары боюнча ошо Россиянын мен деген чоң журналдарында, Scopus, Web of Science форматындагы журналдарга өзүнүн статьяларын чыгарып келишти.
Аталган борбор алдыда 2 чоң багытта иш алып барат. Ал чоң багыттын арасында эки өлкөнүн ортосундагы тажрыйба алмашуу, илимий докладтар, студенттерди жана мугалимдерди окутууда каралган. Эң негизги багыттарынын бири илимий методикалык багыт. Анын негизгилердин катарына кошуунун себеби Совет мезгили жоюлгандан кийин орусиялык окумуштуулар да, борбор азиялык окумуштуулар да, анын ичинен Кыргызстандагы ар кандай көз караш менен бир окуяга түрдүү ой пикирлерди айтып жатышат. Буга байланыштуу ушундай эки анчы пикирлердин методикалык жоопторун табуу тапшырмасы биринчи багытта коюлган. Ал эми экинчи багытта аналитикалык борбор болуусу күтүлөт. Жанара Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык өрт өчүрүү куткаруу кызматтарына быйылкы жылы 20га жакын заманбап техникалар берилди. Ал эми өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу борборунун Оштогу автопаркы болсо 100%га жаңаланып, 6 түрдүү жаңы техникалар менен камсыздалды. Мунун натыйжасында куткаруучулардын иши кыйла жеңилдеп, ишти артка тарткан күндөрү артта калды. Жаңы техникалар кандай иштөөдө кийинки сюжетте сөз болот. Өрт куткаруу кызматы. Хорошо, азыр машина чыгарып атам. Азыр жетип калат, күтүп алыңыздар машина. Хова үлгүсүндөгү заманбап өрт өчүрүүчү унааны айдоочу Бексултан Сонунбек уулу акыркы 5 айдан бери башкарат. Шамдык айлыкты талап кылган кесип ээлерине жаңы адистештирилген унааны айдоо бир топ жеңил. Эң негизгиси башкаруу кыймылдары оңой жана ылдам. Башкаруу системалары бардыгы жөп-жөнөкөй, бизге удобный бардык шарттары менен. Кышында болсо бизге личный составтарга кышында ысытып аркасында печкалар менен үшөш үчүнчү. Азыр иномаркада бардык нерсеси болсо, буда дагы бардык нерсеси бар да. Эски зилгеге караганда башта эки машина бир жерге алып бара турган болсо, азыр бир машина алып барат суунучу. Телсиз жонуу өчүрүүгө камынган куткаруучуларга тыным жок. Чакыруулар түшүп, кырсык болгон жерге жөнөгөн өрт өчүрүүчүлөргө быйыл жакшы шарттар түзүлдү. Айтымдарында заманбап Кытайдан алынган өрт өчүрүү унаасы алардын ишин 2 эсеге оңойлотту. Азыр мисалы пожардан чыкканда кийимдери суу болот, башка болот. Ошол маалда мынанын ичинде печкалары бардык иштеп, ишке кайра кайтып келатканда кургап, жакшы болуп ысынып калабыз. Бийик этаждар күйгөндө, баандай эмелер менен өчүргөндөрүн көрүп, бизге ham качан келип түшкөн ошо нерселер деп бизге мына Кудайга шүгүр келатат, секин бардыгы өнүгүп, жакшы болуп атат Кудайга шүгүр. Заманбап адистештирилген өрт өчүрүүчү унаалары негизгиси эле өзгөчөлүгү 6 тонна суу, 2 тонна пена батат. Мындан сырткары көп тармактуу болуп, эски унаалардагыдай жок болгон өрт өчүрүүчүлөргө зарыл болгон шаймандардын баары бар. Ошондуктан бул заманбап өрт өчүрүүчү унаалары алардын ишин жеңилдетүүдө. Башында азыр көрсөтөп беребиз, жана лафетный ствол дегенибиз бар. Биз ал лафетный ствол менен катуу жалын чыгып жаткан өрттөрдү ар кандай случайлар болгондо ошол мезгилде биринчи өрттүн очогуна берип, ошол отту басаңдатып, анан гана башка өздүк курам киргенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Мурда андай нерсе жок болгон үчүн өрт өчүрүүчүлөрүбүз ар кандай травма алган, ожог болгон учурлар катталып турчу. Азыр буюрса ушундай жаңы заманбап техникалар менен ошого окшогон жаман кырсык нерселердин алдын алууга мүмкүнчүлүк болуп жатат. Жалпы саны бизде шаарда 5 өрткө каршы бөлүк бар. Ошол быйылкы жылы 8 техника келген, ар бирине ушул бирден хоо берилди. Андан тышкары бизде багы куткаруу кызматы бар 6-чы болуп. Ага атайын куткаруучу техника берди. Анан бүгүнкү күндө эң бизге зарыл болгон шаарда көрүп атасыздар, шаар күндөн сайын бийикке карап өсүп атат, бийик курулуштар курулуп. Ошого ылайыктуу деп 54 метрге созула турган атайын автолестница ушундай эмеси келди. Жоюу борборунун Ош аймагынын автопаркы акыркы жылы 100%га жаңыланган. Жүктөгүч, сүрдүргүч, күйүүчү, май ташуу жана оор жүк ташуучу унаалар болуп жалпы 40 атайын техникалар алынды. Аталган борбордун кызматкерлеринин айтымында эми алардын эскирген унааларын оңдотуп жүдөгөн күндөрү артта калды. Акыбалы өтө начар болчу, техникалык базабыз. Барган жерибизде техникалар бузулуп, жолдо калып жетпей, барып жумушка түшкөн убактарда бузулуп, кичине уят болуп жүргөн күндөр болгон эми. Ал күндөр артта калды, Кудай буйрса. Мына президентибиз колдоп, биздин министрибиз колдоп, жаңы техникалуу болуп, аябай сүйүнүчтө
азыр коркпой айта алабыз да, любой жумушту аткарганга биз дайым даярбыз. Жаңыланган адистеширилген унаалар түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү бул кызматтын ишин бир кыйла жолго салды. Анткени кырсыктардын кесепетин жоюп, адам өмүрүн сактаган куткаруучуларга мамлекет тарабынан быйыл өзгөчө көңүл бурулуп, жүздөгөн жаңы техникалар алынып, алардын иштөөсүнө шарттар түзүлдү. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бишкекте Иран элчилиги тарабынан Шабе Ялда майрамы белгиленди. Элчиликтен билдиришкендей, бул майрам Иранда жыл сайын эң узак түндө жана кыш мезгили башталгандыгына байланыштуу белгиленип, жалпы элдик майрам болуп саналат. Майрамдык салтанат Алыкул Осмонов атына улуттук китепканада Иран элчилиги тарабынан өткөрүлүп, ага борбор калаадагы ирандыктар, кыргызстандыктар катышты. 21 декабрдын күнү эң кыска, ал эми 22 декабрга караган түнү эң узак болот. Андан кийин акырындык менен күн узарып, түн кыскарып баштайт. Иран элинде бул күн Шабе Ялда деп аталып, күз мезгилинин акыркы түнү, кыштын башталышы катары белгиленет. Кыргызстанда аны кыштын эң суук 40 күнү келген Чилде түнү деп аташат. Бул Иран календарындагы эң маанилүү күндөрдүн бири. 21 декабрь күнү Бишкекте Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги байыркы перстердин Шабе Ялда майрамын, кыштын эң узак түнүн жана кыш мезгилинин башталышын белгилешти. Майрамдык салтанат Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Иран элчилиги тарабынан өткөрүлүп, ага борбор калаадагы ирандыктар, кыргызстандыктар катышты. همونطور که میدونید امشب شب یلدا. Ушул түндөн тарта күн узара баштайт. Караңгы түндө жарык күн жеңе баштайт. Аны менен катар караңгылыктан арылуу дегендек. Ушул түндөн тарта Чилде башталып, кыштын катуу мезгили башталат. Ал 40 күнгө созулат. Бул майрам эл арасында да өз ара достукту бекемдейт деп ишенем. جشن میگیره. نسبت به شب قبل یا بعد از خودش فقط در حد چند ثانیه بلندتره. Самой продолжительной ночью в году. Ушул түн узак түн, ушуну менен чыныгы кыш башталды. Бүгүн шаңдуу майрам ар бир үйгө келди. Бул Шабе Ялда. Бул Иран элинин салттуу шаңдуу майрамы. Анар молчулуктун, ырлар жана күүлөр шатыра шатмандыктын, дарбыз ден соолуктун жышаны. Жемиштердин кызыл түсү чыгып келе жаткан күн нурундай жашоонун жарыгы. Хафездин ырлар жыйнагы ушул майрамда окулат. Ялда түнү Иран элинин өзгөчө оригиналдуу майрамы. Биздин улуттук китепкананын меймандарын дагы бир жолу чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ар бириңиздерге бекемден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ишиңиздерде ар дайым ийгилик коштоп жүрсүн демекчимин. С праздником, Шабе Ялда. Турмуш шарты негизинен айыл чарбасы менен байланышкан байыркы перстер жылдын кайсы бир мезгилинде айрым күндөр өтө узун же тескеринче кыска болгондугун байкашкан. Ошондон кийин жарык жакшылыктын символу катары эсептелип, караңгылык менен дайыма күрөшүү керек экендиги тууралуу түшүнүк жаралган. Шабе Ялда же Чилде түнү бул Иран эли байыртан эле белгилеп келаткан майрам. Кыргызстанда аны кыштын эң суук 40 күнү келген Чилде түнү деп аталышат. شب یلدا مراسمی رو Иран элчилиги улуттук китепкана, Иран элинин маданий өкүлчүлүгү жана Иран диаспорасы, ошондой эле Иран элинин маданиятына кызыккан тараптар менен бирге бул өзгөчө датаны белгилөөдөбүз. Бул Иран элине таандык тарыхый майрамдын өзгөчөлүгү, түнү үй бүлөсү менен дасторкон жайып, өз ара бир туугандык ынтымакты бекемдөө максатында белгиленип келет. Өзүңүздөр билгендей, быйыл ушул айда ЮНЕСКОнун 18-чи отуруму өтүп, анда кыргыз элинин улуттук баш кийими Элечек ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирсе, ал эми Ирандын 3 маданий мурасы тизмеге кирди. Биз майрамдап жаткан көп кылымдык тарыхы бар Ялда түнү буга чейин 1 жыл мурун киргизилип, маданий мурастар тизмесин толуктаган. نامگذاری شد. Ыр күйлөр менен коштолгон концерттик программанын алкагында катышуучуларга, меймандарга Иран элинин улуттук тамак аштары, таттуулар, жемиштер тартууланды.
Жакында Ош шаарында укуктук жаатта аймактык форум уюштурулат. Сот адилеттигине мониторинг, Кыргызстанда адам укуктарын илгерилетүү аркылуу жарандык коомду чыңдоо долбоорунун кагында эксперттердин жана Бишкек, Ош жана Каракол шаарларында, анын ичинде кошуна райондордон кызыктар тараптардын катышуусунда 3 аймактык тармактарды түзүү боюнча семинар болуп өттү. Иш-чара экологиялык укуктар, жеке маалыматтарды коргоо жаатында адам укуктарын коргоо максатында Кыргызстандагы жарандык коомдун ар кандай кызыктар топтору менен байланышын бекемдөөгө багытталган. Кененирээк алдыдагы материалда. Адам укуктарына мониторинг көрүнбөгөндө кантип көрүү керек? Дал ушундай аталыштагы укук коргоочулардын семинары Ош шаарында болуп өттү. Зордук, зомбулук кайталана берген жерде ал кадимки көрүнүшкө айланып, алдын алуу эч кимдин оюна келбей калат. Качан гана каргаш алуу окуя катталганда чуу түшүп, аны жектеген менен маселенин түйүнү чечилбей, окуялар кайра-кайра кайталанып келет дешет адистер. Мыйзамдар эң сонун жазылган. Мыйзамдар мыкты, мыйзамдарда калет жок. Бирок ошол мыйзамдын азыркы учурда иштей жаткандыгы болуп атат. Кечиримдүүлүк деген болуп келген дегендей мына ушундай сөздөр менен же болсо ошону манипуляциялап, же болсо ошого өзүнүн баягы кадырын салып дегендей ушундай аркылуу баягы арыз алдырып атат. Бирок азыркы учурда бизде ушундай оңдоолор, түзөөлөр кирип атат. Арыз алып койгон чакта дагы сотко түшкөн иш-чара же болсо ошо милицияга түшкөн, тергөөгө түшкөн иш-чара кайра акырына чейин ошол каралыш керек. Ар бир катышуучу өз аймагында укугу бузулган жарандарга жардам берүү менен алектенет. Эң көп катталган укук бузуу катары үй бүлөлүк зомбулукту аташса, аюусуз деп жаш балдарга жасалган зордук зомбулукту да белгилешти. Ошону менен катар мырзалар арасында да суицидке барган учурлар көп экендиги айтылды. Зордук зомбулук боюнча иш-аракет жүргүзүү жалаң аялдарды чогултуу, эркектерди да чогултуш керек да. Эми арасында баары эле мыкача эмес да. Эркектерге да зордук зомбулук болуп атат. Мисалы карыганда келиндер өч алып атат, аялдар өч алып атат. Жаш кезинде сен мени мына сага депчи, же майып болуп калганда, дагы бир нерсе айтып кетейин, эркектерден суицид көп болуп атат. Мындай салыштырганда, себеп алар баягы биз аларды тарбиялап, сен катуу болуш керексиң, эркек болуш керексиң, мындай анан өзүң илабаш керексиң. Бул эмесинде калып, баягы акыркы эме суицид болуп кетип атат да. Мындай өзүн бугун чыгарганга шарт түзүлбөй эркектерге ошо проблема болуп атат да. Кичинекейден баштап ошо балдарга психологиялык билимдерди берип тарбиялай турган болсок, ал ошондой болгон учурда ошо кырдаалдан өзү чыгуу жолдорун өзү издеп, ошол мамиле түзүп, ошол адам менен конструктивный мамиле түзүп кете алабы деген мына ушундай жагдайды биз көздөп атабыз да. Албетте сиз айткандай биз эркектерди тиран кылып көрсөтпөшүбүз керек. Аларда дагы жан дүйнө бар. Аларда дагы баягы адамгерчилик сапаттары бар. Аларда дагы эмоция, эрктик сезимдер бар. Биз мына ошолорду конструктивдүү чечүүгө алып келишибиз керек. Мамилешүүдө жана ошол карым-катнашта жана үй бүлөлүк маселелерди чечүүдө. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахманова укук бузуулар толугу менен токтосун десек, мыйзамдын толук иштөөсүн камсыздаш керек деп эсептейт. Зордук зомбулукка жеткенге чейин эле факты катталды, бүттү, жоопкерчиликке тартылыш керек. Эч кандай шылтоосу жок, эч кандай мүмкүнчүлүк бербей сүйлөшүүлөргө жанагы келишим алууга жоопкерчиликке тартыш керек да. Ошондо токтойт да булчу. Антменче биз канча ошол жабыркаган тарапты окуталы, бекер адвокат берели, канча митинг, кандай акция кылбайлы, бул көйгөй чечилбейт да. Орой сүйлөп сөккөндөргө мисалы айып пул салса болот да. Айып пул сал, бир төлөйт, эки төлөйт, үчүнчү төлөйт, анан ары зордук зомбулукка барыш эмес, аял кишиге орой, кичинекей балага орой сүйлөгөндөн мурун ойлонот. Эртең кайрама айып пул салып койсом эмне кылам? Биз чөндөккө урмайынча бул тилекке каршы мыйзам бузгандар менен ошол аялдардын, балдарыбыздын укуктарын төлөгөн адамдардын санын кыскарта албайбыз да. Бул иш-чаранын максаты да ошол укук коргоочулардын башын бириктирип, коомдогу көйгөйлөргө анализ жасап, өкмөткө көйгөйдү чечүүнүн жолун сунушту. Бул жерге Ош, Баткен жана Жалал Абадтан келген укук коргоочулар, эксперттер, активисттер чогулган. Коомчулук майыптуулугу бар адамдардын майыптуулугу бар адамдар кылат өздөрүчү. Бизге мамилеси менен мен көп жүргөм, коляскачан көп жүргөм, таяк менен көп басам, ошол жерлерде дагы мага аябай жакпайт да, ошон үчүн мындай тыйын таштап кеткени мен сураган жокмун, башка нерсе кылган жокмун. Анан мени көрүшөт да, бейчара же болсо, Кудайга шүгүр дейишет. Долбоор Европа Бирлигинин каржылыгынын колдоосу менен уюштурулган. Мында гендерлик теңчиликтен сырткары адамдардын экологиялык жана санариптик укуктары боюнча иликтөө да жүрүп жатат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.
Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.